белгилери менен адамдын организмин начарлап, турдуу инфекциялар жана вирустар адамдын организмине өтүп, түрдүү илдеттер менен ооруй баштайт. Мына ошол оорулардын бири грипп. Грипп жашообуздагы эң тез жана эң көп таркалуучу инфекциялардын бири. Адам бул оору менен ооруган кезде температурасы көтөрүлүп, башы, дененин ар кайсы булчуңдары ооруй баштайт. Грипп оорусунун вирусу өтө коркунучтуу болуп, ооруган адам чүчкүргөн кезде 16 км/сааттык тездик менен 2-3 метрге учуп чыгып, жанындагы адамга жугат. Бул оорунун таралуу жолдору өтө жөнөкөй. Мисалы, кол алышып көрүшкөндө, бирөөнүн колунан акча же буюм алганда, же грипптен жабыркап жаткан адамдын жанында жүргөндө да бул илдеп жугуп калуусу толук ыктымал. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо башкармалыгынын эсептөөсүнө караганда, бир жылда жер жүзүндө 290 миңден 650 миңге чейин адамдар дал ушул оорудан улам көз жумушат. Грипп оорусу тарых барактарында көп эле эскерилип, бирок анык диагноз 1933 жылы Англияда коюлган. Оорунун бул түрү менен ар кайсы өлкөдө ар түрдүүчө күрөшүшөт. Мисалы, Японияда акчаларды атайын аппарат менен 200 градус ысык сууда жууп турушат. Бүгүнгө мына ушундай маалыматтар. Эгер видео сизге жаккан болсо, лайкты басып, досторуңуз менен бөлүшүңүз. Кийинки чыгарылыштарда гриппке каршы үй шартында кандай жолдор менен күрөшүүгө болот, мына ушулар тууралуу айтып кетебиз. Нурсултан Пайызов, Салам медиасы үчүн.